Илгерки заманда элдер буюмдарын алмашуу жолу менен соода кылышчу. Кулпунайымды сенин токошторуң алмашам. Мага сенин жемиштериң кереги жок. Кел эми, Файл, бул жемиштерим аябай таттуу. Буларың таттуу эмес, буларың солуп калыптыр. Токочуңан бер мага. Өзүң көргөндөй, алмашуулар кээ бир ыңгайсыздыктарды жараткан. Анан бир күнү алтыны бар адам келип, эми алтын баалуу экенин баарыбыз билгенден кийин аны керектүү буюмдарга алмаштыралы. Алтын менен өлчөнгөн баа соода сатыкты бир топ жеңилдетти. Анткени элдер алтынды каалаган нерсесине алмаштырып калышты. Хартман, менин алтындарымды карачы. Эй, кармагыла тигини. Бул менин алтындарым. Кургуру уурулар. Кара, Файл, менде сейф жана күзөтчүлөрүм бар. Мен силердин алтындарыңарды сактап берейин. Кичинекей акыга. Ооба, жакшы болмок. Көрдүңбү, Файл, ушинтип биринчи банк акча кылып баштаган. Бул сага, Файл. Мен сага 100 алтын тыйын карызмын. Өтө сонун. Каалаган убагыңарда келип, алтыныңарды аркага кайтарып алсаңар болот. Мен ушул жакта эле болом, сейфимдин жанында. Эми, Файл, сен колуңда эң биринчи кагаз акчаны кармап турасың. Сонун, бул туура иш болду. Ошентип баары кагаз акчала баштады. Анткени ал кагаз акча дагы алтындай эле баалуу экенин баары билип калышты. Бул шоколад баасына татыктуу экен. Бир кагаз акча. Дагы сатып алсамбы? Токточу, 1 мүнөт мурун бир кагаз акча берип алгам. Эми 10 кагаз акча дейби? Минтип бааны көтөргөн болбойт да. Кондитер көтөрө алат. Токто, бул такыр туура эмес болуп калды. Бул инфляция деп аталат, Файл. Ал сенин акчаларың такыр баалуулугун жоготкуча күчүн кетире берет. Бул кагаз акчанын нукура баасы. Мен бирок тиги токошторумду жасайм деп аябай катуу иштегем да. Эми эмне, мен көп иштеп бирок аз акча таап каламбы? Эгер бул адилетсиздик десең, анда кийинки бөлүккө өтөлү. Ал эмне кылып атат? Ушинтип банк акча чыгарат. Көбүрөөк элди карыз кылыш үчүн. Көрдүңбү? Ал алтындын көлөмүнөн дагы ашык кылып кагаз акча чыгарып жатат. Аларды ал насыя кредит кылып таркатып акча таап жатат. Эч ким эч нерсе баамдабайт. Бирок элдин баары бир убакта алтындарын кайтарып алууну каалаганга чейин. Бирок бул менин алтыным да. Эми жок. Мен алтынымды аркага алат элем. Чоң рахмат. Тынууга жабылды. Мага менин алтынымды кайрып бергиле. Ууру. Көрдүңбү? Булар банк аларды тоноп жатканын билип, алтындарын кайтарып алганы келишти. Бирок өзүң көрүп тургандай, алтын жок.